Бизде адат болуп калган. Калп сүйлөө, касам ичүү, алдай берүү. Эми эле жакшы эле көрүп туруп алайын десең, алдыңда карап туруп алдайт, алгыңда келбей калат да. Бир аз 5 сом түшүп бербейсизби? 5 сом түшкөндө өзүм ушундай турганда анда жөн эле сага сатат элем депчи. Кантип 5 сом кошпой сатат азыркы соодагерлерчи. Ачык жөнөкөй эле сөз, бирок болгон сенин берекеңди кетирип атат жашооңду. Тамак ашыңды арамга айлантып атат. Ошондо тилди оңдош керек. Жөнөкөй эле барып мисалы акчаны майдалап берип коесузбу десең, айтат майдам жок деп. Биякта майдасы турат. Калп адат болуп калган да. Калп сүйлөй берип адат болуп калган. Айтып кой, жок, азыр шартым жок майдалап бергенге. Же болбосо кама алайя биказа. Ислам шариатына кандай айтылат? Мисалы буну сиз алдыңызга 100 сомго турду да, сатып алган 80 сом койсучу. Не деп айтыш керек? 80 сомго мен саттым, 80 сомго мага келди, 80 сом эле өзү мен 20 сом кошуп атам эмес, сиз 120га сатып атасыз мисалы. Айтасыз, кама алайя биказа, мага 100 сомго турган деп коесуз да. Канча сатып алдыңыз, эмне расход болду, аяк биякта айтпайсыз, мага ушунчага турган. Мен ушунчага турган, мен ушунчага сатып атам. Эгер айта турган болсоңуз, болбосом айтпай эле коюңуз. Айтпай эле сатыңыз баасыны. Айта турган болсоңуз, канчага тургандыгын анда так айтыңыз. Алдаш, урматтуу тууганым, арам. Кайсыл жолдо болбосун, алдаш арам. Эркек аялы алдаса болот дейт. Бирок хадисти чечмелегендер эмне дейт? Эки адамдын ортосунда элдер үчүн башка кылыш үчүн согушта алдоо болот дегендер бар го. Анда таврия деп коет. Таврия дегени сиз ушундай сөздү иштеттиңиз, ал башка түшүнүктү түшүндү, сиз башка түшүнүктү түшүндүңүз да. Кандай эле мисалы, Муса алейхиссалам бул ким дегенде, Ибрахим алейхиссалам бул ким дегенде, бул менин карындашым деп койгон да. Карындашым дегенде мааниси өзүнүн аялы болчу, исламдагы карындашым деп койгон да. Мени өлтүрүп койбосун деген максатта залым падышага Египетте кармалып калганда, бул менин карындашым деп койду. Бир тараптан караганда туура, ислам тарабынан карындашы. Бирок тиги түшүндө аялы эмес экен деп түшүндү да. Бирок бул аны максат кылган жок. Ошондой ыкма, таврия деп коет. Ушундай жол менен алдаса рухсат дейт. Ачык эле алдоо бул арам, кандай мамиледе болбосун. Ошондон иншалла урматтуу туугандарым, бардыгыбыз иншалла соода саттыгыбызды адал жолго алып келгендин аракетини кылалы.